Бұл ийликтин артында силердин кылган тырышчаак аракетиңер, ата-энеңердин, мугалимдердин талыкпаган эмгеги турат. Силер менен кошо ата-энеңерди жана ага-эжекеңерди алардын эмгегин дагы жогору баалап кетейин. Алар bunday hareket kılbasa, sizlerge şunday şartları tüzüp berбесе, sizlerge ата-энелик, ага-эжекелик мээрими бербесе, bunday altın sertifikatка ээ болбойт деп мен терең ишенем. Düşündegende Allah'ın emgegi baa жеткис. Бүгүн сер аркылуу өлкөбүздүн бардык бүтүрүүчүлөрүнө şu чоң турмушка аттануусу менен куттуктайм. Силердин турмуш жолуңар ар дайым шыдыр болсо экен деп тилейм. Биз силерге чоң ишеним, бийик үмүт артабыз. Өлкөбүздүн жаркын келечегин билимдүү, илимдүү, мекенчил жаштар менен биз байланыштырабыз. Учурда планетаны каптап бүткүл дүйнөнүн күчүн сынаган илдет, илим билимдин канчалык баалуу аба менен суудай керек экендигин мына көрсөттү. Элибиздин ден соолугун, өлкөбүздүн келечегин коргоо үчүн терең билимдүү, тунук акылдуу, өнөрлүү мына жаштар керек. Учурда көйгөйлөр биздин саламаттык сактоо системасын жана билим берүү тармагын дагы терең реформалоо зарылдыгын көрсөттү. Бүгүнкү кырдаал силердин кесип тандооңорго да таасир этет деп ойлойм. Бирок азыркы учур менен гана чектелбей, алыскы келечекке көз чаптырып, өз жолуңарды аныктоо абзел. Азыркы заманда мамлекет өнүгүш үчүн жаратылыш байлыгы элдин саны эмес, калкынын билим деңгээли чечүүчү мааниге ээ. Ошондуктан коомдун интеллектуалдык потенциалын биздин өнүгүүбүздүн негизги ресурсу катары баалайбыз. Биз бул жолду азыр гана тандап алган жокпуз. Коомубуздун тарыхы, ата-бабаларыбыздын баскан жолу ушундай болгон. Биз материалдык байлык эмес, руханий байлыкты бийик кармап сактап, муундан муунга өткөрүп келген элбиз. Силер сындуу жаштарыбыз буюрса ушул жолду улантат. Өлкөбүздү билим, илим аркылуу алга сүрөгөн азаматтар болот деп биз мына терең ишенебиз. Учурдагы этап биздин өлкөбүздү өнүгүү тарыхындагы зарыл өзгөрүүлөрдүн мезгили. Анткени биз гана эмес, жалпы адамзат өнүгүүнүн жаңы жолдорун издөөгө муктаж болуп турат. Дүйнөлүк экономиканын мурунку технологиялык базанын негизинде өнүгүү мүмкүнчүлүгү аяктады. Жалпы адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн, интеллектуалдык эмгек менен байланышкан жаңы кесиптер пайда болуп, алдыңкы орунга чыкты. Ар бир өлкө ушул жаңылыктарды терең өздөшүрүп, мындан ары өнүгүүгө таяныч кылууга аракет кылып жатат. Биз дагы ушул жол менен терең билим алып, жаңы технологияларды коом турмушуна кеңири жайылтуу менен өнүгүү мүмкүндүгүн колдон чыгарбашыбыз абзел. Азыркы дүйнөдө жүрүп жаткан тенденцияларды туура баамдап, аларга жигердүү катышуу менен гана социалдык жана экономикалык ийгиликтерди жарата алабыз. Биз үчүн билим берүү системасына санариптештирүү, терең киргизүү жана кеңири жайылтуу учурдагы илдет менен күрөшүүнүн алкагы менен гана чектелбейт. Билимдин сапатын жогорулатуу бул биздин стратегиялык багытыбыз. Сапаттуу билим алуу, мүмкүндүгүн алыскы айылдарга да жеткирүү элеттик жаштар үчүн келечекке кеңири жол ачат. Мунун бир мисалы мына бул республика боюнча эң жогорку бал алган бүтүрүүчүбүз Нурбек кызы Акмарал алыскы Бийик Тоолу районунун окуучусу экени мына бизди абдан кубандырат. Биз өлкөбүздүн кайсы жерин жашаганына карабай, ар бир жаш өспүрүмдүн талантын ачууга жетишибиз керек. Ошол үчүн элет жериндеги мектептерди интернет жана башка окуу технологиялары менен камсыздоого өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Азыр заман тез өзгөрүп, кечээки ачылыш бүгүн эскирип бараткан доордо жашап жатабыз. Алынган билим ар бир 4-5 жылда эскирип, адам өмүр бою окууга муктаж болгон мезгилде турабыз. Биз бир кесипке ээ болуп, өмүр бою жашай турган мына учур өтүп жатат. Ыкчоолукка, жайбаракка жашоого негиз жок. Дүйнөлүк атаандаштык күчөп, жер шарынын бардык бурчуна жетти.
Kaysil memleketin жаштары bilimdүү, мекенчил сезими күчтүү болсо, глобалдык атааңдаштыкка ошол өлкө жеңишке мына жетишүүдө. Муну баардыгыңар тең көрүп жатасыңар. Дорогие мои дети, обладатели золотых сертификатов, поздравляю вас с окончанием школы и получением золотых сертификатов. Поздравляю также ваших учителей и родителей. Мы все гордимся вами и связываем с вами наши лучшие надежды за будущее нашей страны. Наиболее важным ресурсом развития государства является интеллектуальный потенциал наших людей. Поэтому мы будем делать наибольший упор на развитие именно этого ресурса. В реализации этой цели, я уверен, вы будете принимать ключевое участие. Успехов вам желаю, покорения самых высоких вершин. Пусть ваш жизненный путь будет счастливым и сбудутся ваши самые светлые мечты. Кымбаттуу балдарым, кыздарым, келечектин ээлери, бүгүн өзүңөр сынды миңдеген жаштар менен чогуу, алардын алдыңкы сабына туруп, бийиктиктерди багынт үчүн жолго чыктыңар. Тандаган кесиңер боюнча эң мыкты адис болосуңар деп ойлойм. Улуулардын жолун жолдоп, кыргыз көчүн улап, элибиздин келечеги үчүн жан үрөп кызмат кыласыңарды биз терең ишенебиз. Үмүтүбүз абдан чоң. Келечекке сындуу намустуу жаштарга өлкөбүздүн тагдырын өткөрүп беребиз. Мамлекетибиздин тагдыры ишенимди колго өтөт деп биз силерге ишенебиз. Алдыга койгон максатыңар ишке ашып, аруу тилегиңер орундалсын. Жараткан Кудайым жолуңарды ачып, эң жогорку ийгиликтердин ээси болгула. Жолуң ачылып болсун, баарыңарды Кудайым колдосын. Рахмат сиздерге. Бишкек шаары, Токмок шаары.